Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжинде болду. Министр колледждин жамааты менен жолугуп, студенттердин эмгектери жана ийгиликтери коюлган көргөзмө менен таанышты. Индустриалдык педагогикалык колледжинин студентинин пейзаж жанрындагы тарткан эмгегин министр сатып алды. Андан сырткары дизайн адистигинде билим алган студенттери тарабынан даярдалган улуттук кийимдердин көргөзмөсүнө күбө болуп, колледждин материалдык техникалык базасы менен таанышып чыкты. Индустриалдык педагогикалык колледжинин директору Олжобой Шайымкулов колледжде аткарылып жаткан иштер жана алдыда жасала турган максаттар боюнча презентация жасады. Кыздарыңыздарды, балдарыңыздарды жүзү ишенимдүү да алар уже иште алышкан. Ийгиликтериңиздер менен токтойбуз. Биз сиздерди Кыргызстандагы үлгү педагогикалык индустриалдык колледж деп эсептейбиз. Чынында ошондойсуңар. Андан соң Ошмунун окуу өндүрүштүк комплексинде болуп, мында студенттерге түзүлгөн шарттар, өндүрүштүк комплекстин тигүү цехтери менен таанышты. Колледж бир эле мезгилде окуу өндүрүш комплексин айланып, студенттер окуу менен катар практикалык көндүмдөрдү айкалыштырат. Окуу өндүрүштүк комплексинен даярдалган өндүрүштөр Ошмунун фирмалык дүкөнүнө сатыкка чыгат. Ошондой эле министр комплексин 2-чи кабатында орун алган студенттер үчүн ылайыкташкан жатак бөлмөлөрдүн шарттары менен таанышты. Булар сиздер тигесиздерби? Саламатсызбы? Анан рынокко кетип атам, реализация болуп атамбы? Ооба, биз булар студенттерибиздин иштери. Сабактан кийинки кружок бул ошо өздөрү эмнени кааласа тиге турган мастер биздин кабинетибиз, мастерскойбуз. Анан буну Инстаграмдан, ооба, интернет тармактардан заказ алып тигип, кыздарыбыз уже студент болсо дагы акча алып өздөрүнө жардам болду.